Балдар күнүндө жакшы маанайда сапарыбызды уланта беребиз. Азыр болсо кичинекей бөбөктөргө сунушталуучу азыктар туурасында сөз кылабыз. Чындап эле биз туура азыктарды беришибиз керек экен. Алар эмне азыктар экен? Анын бардыгын биздин коноктор айтып бермек. Жанда студиябызга коноктор чакырып алалы. Медицина илимдеринин кандидаты Венера Шүкөрова жана мыкты азыктануу долбоорунун адиси Айда Шамбиятова бизде конокто. Саламатсыздар, келиңиздер. Саламатсыздар. Алгач бүгүнкү эл аралык балдарды коргоо күнү менен бөбөктөрдү жана ата-энелерди да куттуктайбыз. Анткени кээ бир өлкөлөрдө бул майрам менен кошо ата-энелер күнү да белгиленет экен майрамыбыздар менен. Рахмат. Анда алгач ушу азыктар, эң биринчи тизмедеги азыктар туурасында айтсак. Саламатсыздарбы? Биз дагы бүгүн эфирден пайдаланып, бүгүнкү жаш бөбөктөрүбүздүн майрамы менен биздин келечектеги өлкөбүздүн чоң инсандары боло турган бөбөктөрүбүздү куттуктап кетели. Ошол эле учурда алардын ата-энесин чогуу куттуктап кетели. Жаш балдарды өстүрүүдө негизинде тамактануунун ролу өтө чоң. Ошону менен катар эле тамактануу менен бирге балдарга камкордук менен багуу көрүү өзүнүн өтө чоң ролун көрсөткөн. Анткени туура тамактануу бул айта турган болсок, бул бала түүлдүктөн эненин ичинде түүлдүктө пайда болгондон баштап, ошо эненин туура тамактануусунан керек болсо эне болууга даярданып жаткан төрөт кезиндеги биздин жаш кыз келиндерибиздин туура тамактануусунан башталат. Анткени эне менен баланын байланышы өтө чоң. Эгер эне төрөт боюнда бар кезинде, төрөт кезинде туура тамактанса, ошонун баары келечекте төрөлө турган балага өтө жакшы таасирин тийгизет. Биздин бөбөгүбүз төрөлгөндөн баштап эң биринчи дүйнө жүзүндө эч кандай башка тамак менен алмаштыранга болбой турган тамактын булагы бул эне сүтү. Эне сүтү. Бала төрөлгөндө эне сүтү менен тамактанып башталган баланын жашоосу биз педиатрлар туура башталды деп айтабыз. Ошон үчүн биздин өлкөдө 20 жылдан ашып калды. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун көрсөткүчтөрү менен биз балдарга жалаң гана эмчек эмизүү, бала 6 айга толгонго чейин бала жалаң гана эмчек эмизүү менен багылыш керек. Ошол учурда балага суу дагы, чай дагы, эч кандай башка тамактарды бербөө керек. Анткени бала 6 айга толгонго чейин эне сүтү баланын бардык болгон муктаждыктарын, организми чоңоюп туура өсүшүнө болгон бардык азык заттар жагынан, витаминдер жагынан, минералдар жагынан, энергия, күч кубат берүүсү жагынан, эне сүтү бардык жагынан толук камсыз кылат. 6 айга толгондон кийин бала өсүп чоңоюп атат. Эне сүтү баланын ошо эң керектүү тамак булагы болуп кала берет. Анткени биз балдарды эне сүтү менен 2 жашка чейин, жана керек болсо 2 жаштан ашыраак убакытка чейин эмизишин кеңеш беребиз. Ошол эле учурда 6 айдан баштап балага биз кошумча тамак берип баштайбыз. Эне сүтү кала берет, кошумча тамак. Анткени бала өсүп атат, өсүп аткан баланын организмине эне сүтү бардык жагынан камсыз кыла албай калат. Ошон үчүн кошумча тамак 6 айдан баштап киргенде анын дагы аябай керектүү эрежелери бар. Биз азыркы учурда айтабыз, балага кошумча тамакты ар түрдүүлүгү болуш керек. Биз азыр айтып атабыз, 8 түрдүү тамактын түрлөрүн бериш керек балага. Бул эне сүтүн кошуп, ошондо эттин түрлөрүн беришибиз керек, жашылча жемиштин түрлөрүн, ошонун ичинде витамин Ага бай жашылча жемиш бергиле деп айтабыз. Ошол учурда бурчактын түрлөрүн бериш керек, жаңгактын түрлөрүн бериш керек, сүт азыктарын бериш керек. Мына ошолорду кошуп келгенде бала күнүгө ошо ар түрдүү 5тен кем эмес, мисалы 8дин ичинен мындай эң эле аз деп алганда 5тен кем эмес компоненттүү тамак жеш керек.
ошондой. Ошол учурда баланын тамагы коюу болуш керек, күч кубаттуу болуш керек. И балага баягы өз убагында баягы эмеге тартипке салып, баланы тамактандырсак, ал жаңы тамак ичкенге өзү 6 айдан баштап эле өзү каалайт. Ошол жаңы кошумча тамакты өзүнүн көңүлү менен жакшы ичет. Долбоор жакшы эле ишке ашып атабы? Ушу долбоор кайсы убакта башталды, кайсы убакка чейин уланат? Саламатсыздарбы? Мен дагы биздин кичинекей бөбөктөрдү бүгүнкү ушундай жакшы майрам менен куттуктагым келет. Мен дагы баардык балдарыбызга чоң кенен мындай мүмкүнчүлүктөрү менен бактылуу балдардан болуп чоңойсун деп биз дагы тилек кылабыз. Долбоор тарабынан биздин долбоор мыкты азыктануу долбоору ЮСАИД тарабынан каржыланып, биз дагы саламаттык сактоо министрлиги менен иш алып барабыз. Биз ошо Венера Кожонун айтып кеткен баардык сунуштардын баарын ошо жерлерде жааматтарга айтып, балдардын тамактануусу кандай болуш керек, эң жакшы практикалар жанагындай айтылып кеткен компоненттүү болуш керек деп ошол маалыматтарды ата-энелердин маалыматтуулугун көтөргөнгө аракет иштерин жүргүзөбүз. Ошондой эле мен бүгүн да өзүм менен ала келдим. Биз ар кандай материалдарды чыгарып, ошо өзүбүздүн иштеген жерлерибизде таратып, ата-энелерге ошо балдарга кандай азыктарды, сиз айтып кеткендей, кандай керектүү, кечирип коюңуздар, азыктар керек экен, ошону пайдалуу азыктар керек экен, ошол жөнүндө айтып беребиз. Бизде кичинекей схема турат, ушуну менен көрсөтүп да берсеңиздер. Бул өсүп өнүгүүгө стимул берүүчү тарбия деген жакшы сүрөттө баардыгы ачык айкын көрүнүп турат бул жерде. Биз бул жерде ошо баланын тамактануусу менен толук баалуу тамактануу деп айтабыз. Венера Кожонун айткандай баардык көп компоненттүү баардык азыктарды өзүнө камтыган толук баалуу тамактануу болгондо бизде балага бекем ден соолук дагы болот экен. Баланын эрте куракта үйрөнүү мүмкүнчүлүктөрү да кенен болот экен. Анан камкордук менен багуу бул балага дагы көп мындай балданын ар кандай муктаждарына жооп берүү деген да, баланын талаптарына жооп берүү, ошондой эле коопсуздук жана коргоо. Ушул баардык жактан биз камтып балага мындай өсүп өнүгүүсүнө бул өзүнчө чоң стимул, тарбия берет экенбиз да. Баардыгы түшүнүктүү. Мынакей бул сүрөттү карап баарын көрүп алсаңыз да болот. Анан албетте бүгүнкү күнү көпчүлүгүбүз зыяндуу азыктар менен азыктандырабыз да. Кайсы азыктарды деги эле өзгөчө ушу эмчек эмизип аткан маалда Биз ошо Венера Кожонун айтып кеткендей педиатрлардын сунуштары боюнча негизи кенже курактагы балдарга жаңы эле 6 айдан тамак баштайбыз деп атпайбызбы? Ошондон эле баштап туз, шекер, бир тамак берсек болот экен да. Негизи балага тамак бергенди биз үйрөтөбүз, ата-эне үйрөтөт. Биз кандай тамакты, биз өзүбүз ошол көнүп калганбыз таттуу же туздуу жегенге. Ошондой эле тамакты биз балдарга сунуштайт экенбиз да. Эгерде биз толук баалуу тамактануу, мисалы ошол эле ботколорго шекердин ордуна кургатылган жемиштерди кошуп берсек, же сабиз кошуп берсек, же аш-кабак кошуп берсек, бул өтө кандайдыр бир керектүү витаминдер менен биз ошол тамакты байытып коет экенбиз да. Ошол жактан ошондой кеңештерди, сунушталарды биз ата-энелерге беребиз. Абдан жакшы. Энелерге кандай окуу, баягы окуудан өткөрүү, аларга маалымат жеткирүү канчалык деңгээлде болуп жатат? Сиз да кошулсаңыз болот. Ушул балдарды туура өстүрүү, сиз айтып кеткендей туура тамактандыруу, бул балдардын туура өстүрүүсүнүн бир эле компоненти. Анткени баланын келечекте болгон потенциалын жогорулатуу үчүн, ошол бала кийин биз инсан болгондо өзүнүн потенциалын жогорку деңгээлде пайдалана алышы үчүн балдарга камкордук менен багуу, мына бул 5 компонентти толук пайдаланышыбыз керек. Ошон үчүн мына ЮСАИДте мыкты азыктануу долбоору биздин медициналык кызматкерлердин потенциалын жогорулатыш үчүн ошол камкордук менен багуу боюнча, баланы туура тамак, эрте жаштагы баланы туура тамактандыруу боюнча үй бүлөлүк дарыгерлер болборун, областтык, райондук үй бүлөлүк дарыгерлерди, үй бүлөлүк медайымдарды
пилоттук аймак деп коебуз. Баткен областы бүт бойдон, Жалал Абад областы медициналык кызматкерлери ушул окуу менен камсыз болууда. Ушул 2019-жылдан баштап ошо жаш балдарды туура тамактандыруу, өспүрүм кыздардын төрөт курагындагы аялдардын аз кандуулугунун алдын алуу жана аларды туура тамактандыруу. Анан мына жакында эле ушу жаш балдардын камкордук менен багуу жана эрте жашта өнүгүүсүнө шарт түзүү боюнча ушул окуу процесстери башталды. Бул мен ойлойм өзүнүн эң жакшы натыйжасын берет. Анткени биздин балдар да биздин медицинада балдардын 1000 күндүк мүмкүнчүлүк терезеси деген термин бар. 1000 күндүктү каяктан алабыз? 1000 күндүк бала эненин ичинде түйүлдүк пайда болгондон баштап бала 2 жашка толгонго чейинки күн 1000 күндү түзөт экен. Ошол 1000 күндүк баланын келечеги үчүн бул өтө керектүү, өтө кандай десем, аябай актуалдуу мезгил да. Анткени бул илимий түрдө тастыкталган баланын мээси, мисалы 80% бала 3 жашка чыкканга чейин толук калыбына келет экен. Ошол учурда 1000 күндүк учурда бала өтө тез өсөт. Баардык организмдери, баардык кыймыл аракеттерин баары биз байкайбыз го, балдар канчалык кыймыл аракет менен өсөт. Ошонун баардыгын биз жакшы стимулдаштырып балага шарт түзүп беришибиз керек. Ошол учурда биринчи учурда ата-энелер ар бир баланын кыймыл аракетин төрөлгөнгө чейин эле айтабыз, бала эненин ичинде жатканда эле балага эненин курсагында жатканда эле курсакты сылаш керек, атасы энеси сүйлөшүш керек, ырдап бериш керек, жакшы музыка коюш керек. Ошонун баары балага жагымдуу таасир калтырат. А бала төрөлгөндөн кийин баланын ар бир кыймыл аракети өзүнчө мааниге. Ошонун баарын ата-эне кеч калбай туура түшүнүп, балага убагында жооп берип турса, анан ошол бала ошонун мээсинин өсүшү, ошонун болгон, мындайча айтканда, анын өсүшүнүн канча компоненти бар, жанагы физикалык дене боюнун өсүшү, сүйлөшү, кыймыл аракети, жана айтабыз, моторика деп коет го, мелкая, крупная моторика. Ошол баланын эмоционалдык өсүшү, ошол баланын социалдык өсүшү, ошонун баардыгына эң чоң таасирин берет. Ошон үчүн балдарды сүйүш керек, балдарды жанагы бизде азыр ата-энелер бар го, жаш ата-энелер, жакшы кымбат баалуу оюнчуктарды алганга аракет кылышып, анын эч кандай деле мааниси жок. Анткени ошол ата-эне бала менен бирге болуп, баланын ар бир кыймыл аракетине жооп бергенге жакшы коопсуздук, камкордук менен шарт түзгөнгө аракет кылыш керек. Ушул аракеттин баардыгын ата-энелер эске алалы, бала түйүлдүк болгондон баштап эле ар бирибиз кам көрөлү, анткени алар биздин келечек. Бүгүнкү балдардын эл аралык коргоо күнүндө сонун маалымат бердиңиздер. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана ата-энелер, эң башкысы биздин достор, бизден алыстабаңыздар. Бир аздан кийин биздин студиябызга менин боюманда бийик болгон, узун болгон куурчактар келип силерди куттуктайт достор.